Азыр Балбак Зарлыкович айтып аткандай, аябагандай бир чоң күчтөр пайда болду. Ошол карама-каршылыкты мүмкүн болушунча курчутууга, күчөтүүгө жасалып аткан аракеттер. Мына ошол жалаң бүтүн Кыргызстандын мүчөлөрү, бүтүн Кыргызстандын депутаттары мына ушундай абалга кабылгандыгынын бирден бир себеби бул саясий гана көз караш. Бул жакшылыкка алып келбейт. Кеп мен жөнүндө болуп аткандыгы үчүн айтып аткан жокмун, дагы бир жолу кесиптештер суранам. Ар бир киши жараткан маңдайына жазганын гана көрөт, пендеси эч нерсе жасай албайт. Боло турган иш болот. Ошондуктан комиссияны тез арада түзүп, комиссия өзүнүн ишине киришип, адилеттүү чечим чыгарат го деген үмүт менен ушул ишти андан ары карай уласак. А калган нерсе баш прокурордун абийиринде калсын. 7 чакырылсын депутаттары ушундай туура эмес кадамга барган деген көөдөн алыс болуш үчүн чындыкты карап, майдалап, тактап, аныктап, анан кийин теги Адахан Кимсенбаевичтин тагдырына тамаша кылбастан, тагдырыны талкалаганга жол ачпастан адилеттүүлүк менен мамиле кылууга чакырам. Рахмат барыңыздар. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу депутаттар, мен бир сунушту киргизетелем да. Биз ушул маселени азыр шашпай кийинки жумада карайлы. Башкы прокурорду чакырайлы. Бул жерде эч ким действительно мындай башкы прокурордун сунуштаманы окуп албайт, өзү келип негизде айтып, эмне себеп менен киргизип атат, өзү жооп берсин бул жерде. Ошондуктан азыр шашпай, бизди эч ким урушпайт. Кырсең саат болбосо дагы кийинки жумада карайлы. Шашылыш жок. Рахмат. Рахмат. 4-чы микрофон. Ассаламу алейкум. Эгерде бир туура эмес иш болуп атса деген адамзаттын данышманы, колуң менен токтот. Ал колуңдан келбесе тилиң менен токтот. Такыр болсо жүрөгүң менен жаман көр деген бир сөз бар. Сиздиги туура сиз айткандай болот деген саясаттын аягы жакшылыкка алып келбейт. Чындап мамлекет башчысын колдошубуз керек, бирок мындай жол менен эмес. Айтайын дегеним, Абдырайым Шама деген чоң залкар адам өткөн, ошонун бир сөзү бар. Өсөр элдин балдары бирин-бири колдошот дейт. Өспөс элдин балдары бирин-бири кордошот дейт. Эгерде бул маселе көтөрүлө турган болсо, биз көп суроолорго жооп беребиз. Срок исковой давности деген бар. Бул киши ал документке качан кол коюп берген, андан бери канча бийлик өттү, эмне үчүн алар козгобой, силер козгойсуңар деген маселеге канча жооп беребиз? Канча адамдар көз көрүнө ууру деген аты бар, коррупционер деген аты бар. Алар тыныч жүрөт, келип ушуну көрдүңөр деген суроого канча жооп беребиз? Кеп жеке мамиледе эмес, балким мен деле жактырбаган жактарым бар. Бирок кеп азыр Кыргыздын чыган адам жөнүндө болуп атат, кыран адам жөнүндө болуп атат, аркасында эл турган адам жөнүндө болуп атат. Чындап абдан бир жоопкерчиликти алып атабыз мойнубузга. Ошон үчүн адегенди угалы. Эмне деген маселе боюнча биз добуш берип атабыз. Адебиз бу дейбиз, Адахан Кимсенбаевич Кыргыздын азыркы мезгилдеги чоң саясатчылардын бири, таасирдүү инсандардын бири, резонанстуу иш. Ошого билели, угалы, түшүнөлү, андан кийин бир чечимге келели. Кеп биз депутат болуп карга карганын көзүн чукпайт дегенде эмес, кеп адилеттүүлүктө болуп атат. Мен ишенем азыр мамлекет башчыбыз данышман инсан, туура маалыматтар негизинде туура чечим чыгарат деп. Чоң рахмат. Рахмат. 3-чы микрофон. Рахмат. Манас округунан номер 20-чы Астанбек Жумабеков. Урматтуу депутаттар, туура бардыгыбыз мыйзамга таянып атабыз. Мыйзамдуу иш аракеттерди жасайбыз деп бардыгыбыз айттык да. Мен да кошуламын. Бирок ошол мыйзамды талап кылсак, мына азыр тийиштүү комитеттин төрагасы регламентте так жазылган 140-чы беренени айтып кетти, ошого көңүл бурбай калдык да. Мен кайталап коеюн, урматтуу депутаттар. Бул нары дейбиз, бери дейбиз. Бул регламенттеги берени 140-чы берени аткарылыш керек. Ошонун негизинде жана сиздер жогоруда айтып аткан маселелердин бардыгы убактысы келгенде ошондо ушул жерге отурган ген прокурор болобу, ким болобу, ошондо суроо берилет. Бирок ага чейинки процедуралык маселени биз аткарышыбыз керек. Эгерде ал аткарылбай калса, анда мыйзам бузулат. Биз өзүбүз мыйзамды бузган болобуз. Ошонун негизинде мен дагы ошо беренен бир окуп кетейин, көңүл буруп койсоңуздар. 140-чы берене бүгүнкү колдонуп жаткан регламентте так жазылып атат. Депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга
макулдук берүү жөнүндө маселенин жогорку кеңеш тарабынан каралышынын тартиби биринчи пунктунда жазылып атат. Депутатты жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү жөнүндө башкы прокурордун соттун сунуштамасы келип түшкөндө, мына азыр прокурордун сунуштамасы келип түшүптүр. Жогорку кеңеш атайын депутаттык комиссияны түзүү жөнүндө маселени 48 сааттын ичинде кезексиз тартипте карайт деп турат. Мына бүгүн эртең биз карашыбыз керек. Бүгүн каралбаса анда эртең кезексиз жыйынды чакыртып анда карап беришибиз керек.